Ne deydi? Sen özün tok jatıp, koşuna aşka jatsa sen ahvalın qanday bolot endi? Al musulman emes deydi. Көрбөйсүздөр. Кандай жардам беришибиз керек биз өзү негизи. А бизде Кыргызда башы ооруган адамдын Кудай менен иши жок дейт. Качан бир ооруп, бир нерсе болгондо жардам берет экенбиз да. Эми мен бир мисал айтып берейин. Бул Египетте болгон окуя. Bir kişi bay eken, özünde kolunda var eken, жүрегі ооруп, анан кичине колунда бар болсо, бизде деле дарыланбай чет элге чыгат го. Ал Лондонго барыптыр. Лондонго барып жүрөгүн текшертсе, сенин жүрөгүңдө тубаса тешиги бар экен, тез арада операция кылбаса, өмүрүңө коркунуч бар дептир. Ошол замат байкуш ойлонот. Операцияга кирсем, кайра тирүү чыгаманбы жокпу? Анда мага уруксат бер, мен барып туруп туугандарым менен бир коштошуп келейин дептир. Туугандарым менен барып бүт коштошуп, мен кетип атамын, менден өтсө кечиресиңер, мен операцияга кирип атамын, жүрөгүм. Бул жөнөкөй нерсе эмес. Кокус мен операциядан чыкпай калсам, ыраазы болгула, менден кечирилди, бүт бар мен коштошуптур. Бир досума бардым дейт. Досума барып, ошо досум менен дагы коштошуп отуруп карасам, терезе дейт. Терезенин сыртында бир касапчы бар экен. Ошо этти уруп майдалаган сайын майда сөөктөр, эттер ыргыса, бир аял терип отурат дейт баягыда. Улам досум менен сүйлөшүп турам, улам менен көзүм кетип калат, улам менен көзүм кетип калат дейт. Макул деп досум менен коштошуп, тиги аялга барыптыр. Не мынчалык десем дейт, 4 кызым бар. Күйөөм өлүп калган, жесирмин. 3 айдан бери эт жей элекпиз дейт экен. 3 айдан бери эт жей элекпиз. Десе, макул анда. Мен ет алып берейин, канча жетет десе, баягы адам кыйналганда кой, бирөөгө оорум тийбесин деп аяк жупун болуп калат эмеспи? Байкуш жарым кило жетет деп айтат дейт. Элестет көр, 4 кызы, өзү 5 адамга жарым кило жетет. А бизде жарым кило этти кыргыздын аялдары кууруп атып эле тузуну көрөм деп жеп коет. Туурабы? Чөтө туз кемирекпи деп 2-3 жол алса түгөй айтал. А байкуш тиги 4 кызы өзү 5-өө жарым кило жетет деп атат. Макулында мен берейин деп турда 2 кило тартып берели деп туруп, жума сайын келет, ушул аялга 2 килодан эт тартып бересиң деп туруп, 6 айлыгын алмала төлөп койду дейт баягычы. Карасаңыздар, алмала төлөп койду. Кийин жүрүңүз деп туруп, кийим саткан жерге алып барып туруп, ушу 4 кызына кышкы, жайкы кийим бересиң деп туруп, аны дагы төлөп койду дейт. Төлөгөндөн кийин мындай беттерип чымырап, бир өзгөрүп пайда болгондой болду өзүндө дейт баягычы. Анан үйгө бардым дейт. Барсам балдарым, атаке, не мынча бир жүзүң нурдуу болуп калган деп таң калат дейт. Мен айтам, балдарым, мен Аллах менен соода кылып келатам дедим дейт. Карасаң. Ошентип, үйдөлөр менен коштошуп, кайра Лондонго учуп бардым дейт. Операциядан мурда текшерет эмеспи? Текшерсе, жүрөгүнүн тешиги бүтөлүп калыптыр да карасаң. Таң каласың да. Пайгамбар хадисинде келет, "Ас-садакату таруддул бала", садака балени кайтарат дейт. Карасаңыздар. Садака балени кайтарат. А тиги врачтар таң калат деп, орусча айтмакчы, "Кантип дарыладың? Не может быть" дейт экен да баягы врачтарчы. Эми туура биздин көз карашыбыз боюнча, пенделик көз караш боюнча не может быть. А бирок Алланын кудретинде все может быть. Туурабы? Алланын колунда да бардыгы. Пайгамбар айтат, садака балени кайтарат дейт. Мына тууганда. Демек биз мусулмандар бири-бирибизге көмөктөшсөк, биз оорудан да арылып кетет экенбиз да.